Юта штатынан салам достор. Силерге бир маанилүү маалыматтардын бири менен бөлүшкүм келип атат. Өзүңүздөр билесиздер, Ноокат районунун азыркы Ноокат шаарында маданият атайын маданий имарат курулушу үчүн деп бөлүнгөн жерге бир 22 сотугуна 6 кабат имаратты куруп алган жанагы мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевдин имараты боюнча бир жаңжал чыккан. Анан ал имаратты, ошол 6 кабат имаратты ошол мамлекет кайтарып алган болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна берилген. Андан кийин ал кайра Ноокат шаардык мэриясына бериптир. Анан эң кызыгы ошол имаратка азыр ошол имарат кимдердин колуна өтүп кеткен дебейсиңерби? Ошол мамлекет биз баягы мамлекеттин жерине ошондой туура эмес мыйзам салып алган деп мамлекетке кайра кайтарылган имаратты азыр инвестор катары 49 жылга ошол имаратты Шайырбек Ташиевдин уулу Өмүрбек Ташиев деген бар экен. Же Өмүрбек Кыдыршаевпи билбейм. Ошо Өмүрбек деген уулунун кайнагалары ошо Ботояров дегендер бар экен. Ботояровторго берилиптир. Шайырбек Ташиевдин кудасы, анын уулу Өмүрбек Ташиевдин кайнагасы болот экен. Ошолорго берилип кетиптир. Мамлекетке кустурабыз деп туруп алып туруп кайра ошондой өздөрүнүн кудасына, өкүл баласына, бөлөсүнө, жээнине деп өткөрүп салган дагы бир факты чыгып атат. Ушул видеолор менен бөлүшүңүздөр. Мындай видеолорду дагы көп чыгарабыз. Эгерде маалыматтар болсо, бизге дагы берип туруңуздар. Башка группаларга таратабыз. Булардын чыңдыгы жүзүн чогуу ачалы туугандар. Салам достор. Камчыбек Ташиев жана анын жакындары 4 миллиард 175 миллион сомду кантип өлкө казынасына түшүрбөстөн сол чөнтөгө салып же болбосо урдап кетишкен. Ошол жөнүндө мен силерге айтып берем. Кече күнү Кыргызстандын салык кызматы Кыргызстандагы ошол коррупциялык схеманы ачыктап чыгышты. Анда ошол Камчыбек Ташиев жана анын жакындарынын нефти тармагындагы шылуундук иштери боюнча айтып берген. Бирок ал билдирүүлөрдө көптөгөн сандар, көптөгөн графикалар жана бир татаалдашкан схема менен айтылып берилиптир. Себеп дегенде булардын баягы урдап кеткен жолдору бул татаалдашкан схема менен урдап кетишкен экен да акчанычы. Анан ошону айтып беришкен экен. Мен силерге ошол видеодон силер балким массалык маалымат каражаттарынан окуган чыгасыздар. Мен силерге ошону жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп берүүнү туура көрүп атам. Себеп дегенде аны бир көргөндө эле кабыл ала турган материал эмес экен. Себеп дегенде Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Тал схема. Эмесе кеттик. Менде шарт жок. Азыр өзүңөр билесиңер, Америкада трак айдап жүрөм. Анан мага деген ошол шарт жок. Кандай бир графика жазаганга, бирок мен монтип кагазга ошол Ташиевтердин схемасы боюнча өзүм чийип койдум. Эмесе ошону мен түшүндүрүп берейин. Көрүп койгула. Кыргыз нефтегаз ишканасы жана Кыргыз петролиум ишканасы деп турат. Кыргызстанда көпчүлүк эле мунай же болбосо нефти чыгарын нефти кендери бар экенин билишпейт. Бул эми аябай башка өлкөлөрдөгүдөй көп сандагы эмес, бирок аз-маз болсо дагы бизде нефти кендери бар. Кыргыз нефтегазыны ишкана мамлекеттик ишканасы 14 лицензия менен кендерди казып алып атыптыр. Ал инвесторлордун жардамы менен. Анда 60% инвесторлор алса, 40% ошол Кыргыз нефтегазга түшөт экен. Ошондо акыркы соңку 5 жыл ичинде Кыргыз нефтегаз ишканасы 879 миң тонна нефти өндүргөн экен. Анан алар баягы чийки заттарды өндүрөт да, бул жерденчи чийки заттарды өндүрүп, анан аны иштетиш үчүн
дагы эле ошол мамлекеттик Кыргыз Петролиум деген ишкана түзүшкөн. Ошо Кыргыз Петролиум ишканасы бул жакта өндүрүлгөн чийки мунайды булар иштетип туруп, ал жактан мазут, дизель, солярка, бензин чыгарып туруп, анан Кыргызстандын ички рыногуна, тышкы рынокко сатат экен. Өзгөчө бул мунай мазутту чет өлкөлөргө сатып, каражат табышат экен. Анан силерге кантип ошо Ташиевдер урдап кеткени жөнүндө айта турган болсок, Кыргыз нефтегаз ишканасы аны акыркы кездери ошол Нургазы Нышанов деген адам башкарган. Ал Нургазы Нышанов буга чейин Республика Атажурт фракциясынан депутат болгон 2015-2020 жылдар аралыгында. Жана ошондой эле ал Ташиевдин эң жакын адамдары болот. Себеп дегенде ошол партияга дагы ал адам алып келген. Ага чейин Жалал Абад шаардык кеңешинде иштеп жүргөн экен. Айтору ошо нефти тармагында буга чейин эле кызматташып жүргөн жакын адамдардын бири экен. Ошол киши башкарган. Ал эми Кыргыз Петролиум ишканасын, бул дагы мамлекеттик ишкана, Ташиевдин бир тууган жээни, анын эжесинин баласы Байгазы Матисаков башкарып келген. Эми бул мамлекеттик ишкана гендерди чийки түрүндөгү нефтини жерден алат, казып алат. Анан аны кайра иштетиши үчүн Кыргыз Петролиум ишканасына жөнөтүш керек. Ортодон мамлекеттик түтүк же болбосо ошо нефти проводдор бар да, нефти трубалары. Бул мамлекеттиги ишкана, труба да мамлекеттиги, бул да мамлекеттик ишкана. Бирок ошону булар өндүргөн продукцияны түз эле бул кайра иштете турган компанияга жөнөтпөстөн, ортодон жеке менчик 12 компания аркылуу жөнөтүшүптүр. Ошондо мамлекеттик ишкана кенди өндүрөт. Булардын акылдуулугун карабайсыңарбы? Анан аны ошол Мока Групп деген ишкана, бул Ташиев 20-жылга чейин анын негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн Минюста. Ал эми 20-жылдагы бийлик алмашуудан кийин аны Таймураз Ташиев негиздөөчү катары көргөзүлүп калган. Жана ошондой эле Кыргыз Өзбек Азербайжан жоопкерчилиги чектелген компаниясы, анын генералдык директору Казыбек Ташиев, Ташиевдин иниси, жана анын негиздөөчүсү Шайырбек Ташиев, ал дагы Ташиевдин иниси. Ал эми бул жакта Регион Oil деген компания, аны Назгүл Айдарова деген аял жетектейт. Ал болсо Атажурт Кыргызстан деген партиянын башкы эсепчиси экен, эсепчиси, бухгалтери. Жана ошондой эле Кыргыз Петролиум ишканасынын эсепчиси экен. Мен оюмча бул Байгазы Матисаковдун адамы болгон. Ошондо Ташиевдин өзүнүн уулу Таймураз Ташиевке да тиешелүү Мока Групп, бир тууган инилери Казыбек жана Шайырбек Ташиевтерге тиешелүү Кыргыз Өзбек Азербайжан жоопкерчилиги чектелген компания, жана ошондой эле Байгазы Матисаковго тиешелүү болгон Регион Oil деген компания. Бул жактагы мамлекет өндүргөн чийки мунайды алат дагы, эч кандай алардын бир вагондор менен, же болбосо бир бензовоздор менен, же болбосо кандайдыр бир аларда сактай турган резервуарлары менен бир конкреттүү бир нефти базалары болуп, анан иштесе да мейли, бул жактан арзан сатып алып, бул жакка кайра кымбатыраак саткан, ортодон өздөрүнүн баасын коюп. Бирок эч кандай бензовоздорду жана башка сервистерди эч кандай көрсөткөн эмес. Алардын эч кандай базасында атайын базалары, же болбосо атайын түтүктөрү, же болбосо атайын бензовоздору, же поезд вагондору болгон эмес. Алар болгону гана мамлекеттик ошол могу труба бар да, бул жактан бул жакка келген, ошол трубаны пайдаланышкан. Бул жакта мамлекеттин байлыгы, мамлекеттин трубасы менен кайра мамлекеттик ишканадан өндүрүлө турган жерге ортодон булар өздөрүнүн бул жактан алат дагы, акчаны кошот дагы, бул жакка сатып турган. Мына бизнес аябай мамлекеттик казынага түшө турган каражатты кантип урдаса боло турганын, же болбосо мамлекеттин эсебинен кантип бизнес жасаса боло турганын мына ушулардан көрсөңөр болот. Ошондо булар 879 000 тонна, мен жогоруда айткандай, чийки 5 жылда ошол мунай өндүрүлгөн, анын 262 000 тоннасын ошо Ташиевтердин бир тууганы, баласы, жээнинин компаниялары аркылуу сатып алынып, анан бул жака кайра кымбат сатылган. Анан ортодон булар ошол учурда андан тышкары бул жерден 29 000 тоннаны баягы 5 жылдык жоготуу катары көрсөтүшкөн. 5 жылда жоготуу деген бул
негизи адистер айтып атат, бул 1%дан ашпаш керек депчи, өндүрүштүк жоготуу. Булар 29 миң тоннаны жоготуп жүргөн дагы, бул жактан дагы списайт этип, бул жактан дагы акчаны иштеп кетишкен. Натыйжада булар 5 жылда 4 миллиард 175 миллион сомду ошол мамлекеттик ишкана кенден мамлекеттик ишканага чейин ортодон жеткирип берген мамлекеттик трубаны колдонуп туруп, эч кандай эч нерсе кылбай туруп эле, жөн эле ортодон үстүнө доляга отуруп туруп эле 4 миллиард 175 миллион сомду же болбосо 50 миллион долларды 5 жылда урдап кетишкен. 50 мектеп кура турган акчаны булар урдап кетишкен. Бул биринчи бөлүк болду, туугандар. Катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Анан калган схеманы кийинки видеода айтып берем.